Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Түз эфирде биринчи радио жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен биргелешкен балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган гений радио берүүбүздүн кезектеги чыгарылышында балдарды мектепке даярдоо жөнүндө сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын башталгыч класстар боюнча жетектөөчү Адиси Мурсаева Айнура Кубанычбековна, номер 96 мектебинин башталгыч класстар боюнча окуу бөлүмүнүн башчысы Субанбекова Айнура Кеңешбековна, ошондой эле номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын психологу Абдужапарова Элиза Ибраимжановна. Саламатсыздарбы? Микрофондо мен Нурия Кийизбаева. Түз эфирдин байланыш номерлери 39 21 90 65 66 04. Байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Жаңы окуу жылы башталарда айрыкча биринчи класска бара турган баланы ата-энелер психологиялык жактан дагы даярдоо керектигин көп айтканыңыз менен дагы деле натыйжасын бере элек. Ушул боюнча ата-энелерге кандай кеңештерди айтат элеңиздер? Элиза айым. Негизи эле баланы мектепке бараарда пландап баштаганда баланын сөз түрдө эң биринчиден адистерден угуусун, көрүүсүн, деги эле ден соолугун бир сыйра текшертиш керек да. Эмне үчүн дегенде, балага жаңы мектеп косогусун аттоо бул баланын организми үчүн дагы чоң стресс да. Андан кийин сөз түрдө азыр эми заман талабына ылайык биринчи класска келген бала тамгаларды басма түрүндө жазууну билиши керек. Басма түрүндө жазсын. Аны кантип үйрөтөбүз? Баланы көзгөгө каратып туруп, чоң көзгөгө каратып туруп, анан тамгаларды үнүн чыгарып айттыруу керек. Тамганы көрсөтүп, анан үнүн чыгарып айттыруу керек. Ошондо бала кээ бир тамгаларды, азыр бизде ушундай проблема көп, эми балдардын тили келбеген кээ бир табыштарды айта албаган проблема көп. Ошондо күзгүдөн каратып айтканда ата-эне билет кайсы тамганы туура айтып атат, кайсы тамганы айта албай жатат. Анан эгер айта албаган тамга болсо, анда сөз түрдө логопедке барып дагы коюулары абзел. Анткени мектепке келгенде балдар бири-бирин шылдыңдашы мүмкүн. Ошонун ортосунда бала балким мектепке келгиси келбей калышы мүмкүн. Адаптациясы жайыраак болушу мүмкүн да. Сөз түрдө мектеп косогусун аттагандан кийин бала сөз түрдө баланы такыр эле китепке сен окушуң керек деп эметпей, аларды ойнотуш керек. Бала пока ойногусу келет да. Сабактарды жазууда эс алдырып жаздырыш керек да. Биринчи жазуу ишин баштайт сөз түрдө. Сөзсүз түрдө эс алдырып туруу керек. Бул бала үчүн эң маанилүү, баланын организми үчүн маанилүү. Анан болушунча бала 7-ге толуп мектепке барганы жакшы да. 7-ге толгон бала 40 мүнөт партада отура алат, айткан сөздү кабыл ала алат. Ал эми кээ бир ата-энелер бар да, 6 жашында баланы берип койгончу. 6 жашында берип койгондо баланын организми пока мектепке кичине даяр эмес болот. Ошондуктан ошолорго ата-энелер көбүрөөк көңүл бурса, эң сонун болмок. Бизде ушу көп учурда мындай кездешип калат да, бая биринчи класстарды эртең мененки саат 7-ге саат 7-де сменде окутуп койгондорчу, ошолор кандай бир таасирин береби балдарга? Эртең мененки саат 7-де окуганды мен уга элекмин. 7:30-8-де башталат бизде сабактар. Бирок эмне үчүн эртең менен биринчи класстарды эртең мененки? Анткени эртең менен бала сергек болот. Түштөн кийин бала чарчап калат эртерээк. Ошондуктан биринчи класстын балдарын эртең менен окуткандын себеби дагы ушул да. Бала сергек болот, жанагы эмелерди, маалыматты мээсине жакшы кабыл алат. Түштөн кийин бала уже ойногусу келет. Анан маалыматты жакшы кабыл албай чарчап калышы мүмкүн. Негизи ошо биринчи класска барган балдарга канча саат окутуу керек? Биринчи класска барган балдар эми ар бир мектеп ар кандай. Негизи 4 саат, 5 саат. 5 саат эми дайыма эмес. 4 саат туура болот. Нуржан. Ушул суроого кошумчалап кетейин. Азыркы замандын талабына ылайыктуу жанагы көптөгөн алдыңкы өлкөлөрдүн практикасынан кабыл алсак, биринчи класстарда 3 саат, 4 саат сабак
болот. Бул ошо баланын гигиеналык жактан дагы, ден соолугуна жагынан дагы талапка ээ боло турган талаптар да. Рахмат. Баягы ата-энелердин көбү дагы баланы үйдөн окутуу, үй тапшырмасын аткаруу аябай оор экендигин көп айтышат эмеспи? Анан мисалы үчүн мугалимдер, сиздер бир класстагы бир канча баланы окутууда бир кандай көйгөйлөргө туш болосуздар? Айнур эже жооп берип койсоңуз. Ата-энелердин суроону кайталап коесуздарбы? Кое берейинби? Бир класста бир нече баланы окутуу дегенде азыр класстарда көбүрөөк бала болуп атат деген айтып атат окшойбуз. Мугалим бир балага 2-3 мүнөттөн көңүл бурганга туура болот экен да ошол убактачы. Анан баардык эле мугалим болуп башталгыч класста иштегенден кийин алар баардык балдарды өзүнө тартып, баардыгына информация бергенге аракет кылышат. Жана ал баланын кабыл алуусунан да болот. Кээде ата-энелер менин балам каралбай калыптыр деп ойлошот. Жок, андай болбойт. Мугалим ар бир баланы карайт. Просто баланын маалымат алуусу кээ бирөөнүкү кичине жайыраак болот. Кээ бирөөнүкү кичине тезирээк болот. Ошондуктан ал мугалим баарына эле жетиштүү түрдө маалымат бергенге аракет кылат. Эгер бир бала класста көп болуп калса, баарына теманы түшүндүргөндөн кийин ал өзүнө эме кылып алат да, белгилеп алат. Кийинки сабакта уже кайра мурда көңүл бурулган балага көңүл бурат да. Рахмат. Ушул суроого эле мектеп мугалиминин жообун угуп койсок. Ата-энелер көбүнчө баланы үйдөн окутууда, үй тапшырманы аткарууда оор экендигин айтышат. Бирок бул учурда ата-эне дагы мектеп менен тыгыз байланышта болуш керек. Эмне тапшырмадан кыйналып атса, ошол тапшырманын үстүндө окуучу менен ата-эне менен чогуу мугалим иштеш керек. Ошондой эле көпчүлүк учурда класстарда баланын көптүгү да көйгөйлүү маселелердин бири. Ошого карабастан мугалимдер балдарды терең билип билим берүүгө аракет кылабыз. Үйдөгү ата-энелер менен да тыгыз байланышта болуп турабыз. Эмне сабактан жетишпей атса, ошол темада дагы тереңдетип, тапшырмаларды берип, өз алдынча да иштерди алып барабыз. Ошол көптөгөн ата-энелер мурун окуу программасы мындай кандайдыр жеңил болсо, азыр кичине түшүнбөстүктөр бар деп да айтып калышат да. Бизде билим берүү министрлиги жана окуу бөлүмдөрүнүн башчыларынын негизинде түзүлгөн программа бар. Бул мамлекеттик стандарт. Бул стандарттын негизинде иш алып барышат. 1-класстын жаш өзгөчөлүгүнө жана кабыл алуусуна, билим деңгээлине жараша тапшырмалар берилет. Инсанга багытталган окутуу деген бар бизде. Ар бир баланын психологиясына жараша иштерди алып барышат. Мугалимдер көңүл бурушат, ошого жараша тапшырмаларды беришет. Бирок 1-класстын окуучулары үчүн үйгө тапшырма берүү жок. Кошумча ата-энелердин өзүнүн коштоосу менен сабактарга даярдоого болот. Биз 1-класста эмне үчүн тапшырма берилбейт? Анткени баланын ошол маалда ойноосу, ден соолугуна карата багыт жасашыбыз керек да. Ушул маалда баланын өзү организми өзгөрүшкө дуушар болгон учур болот экен да. Рахмат. Баягы балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана баягы тиешелүү өндүмдөрдү калыптандыруу жалгыз гана мугалимдердин милдети эмес да. Анан ушул боюнча ата-энелер менен кандай иштерди алып баруу керек? Ата-энелер менен албетте иш алып барышыбыз керек. Эң биринчи эле балага мектепке бара турган жолдорун ата-эне бул жол менен барасың, бул жерден мен сени тосуп алам деген үйдөн айтыш керек. Ошондой эле биз жаңы келген окуучуларды кабыл алаарда ата-энелер менен да жолугушууларды уюштурдук. Мына ушул учурда биз ар бир ата-энеден тил каттарды алдык. Сабактан кийинки учурда ким келип алып кетет,
мейли ата энеси болобу, кээ бир учурда ата энелер жумушта болуп калып кошуна колоңдор алып кеткен учурлар да болуп калат да, бирок ошо дайыма бир киши келип алып кеткендей болуп сабактан кийин колдоруна тапшырабыз. Эгерде ата энелер кечигип кала турган болсо же жумуштары чыгып сабак учурунда алып кете албай калса, анда дежурный мугалимдерге, администрацияларга тапшырып кетишет. Биз ата энелерди күтүп келген учурда колдоруна тапшырабыз. Коопсуздук боюнча мектептерде ата энелер үчүн иш алып барылып турат. Жылдын башында эле ата энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Баланын коопсуздугу эң биринчи орунда экен деген. Ар бир ата эне өзүнүн баласына милдеттүү түрдө алып келүү, алып кетүү жана ошондой эле коомчулукта жүрүү эрежелерин окутушуп, семинарлар уюштурулуп турат. Андан тышкары Бишкек шаарында ар бир айда ошо коопсуздук эрежелери боюнча семинарлар өткөрүп, окуу бөлүм башчыларына жана методисттерге план аркылуу иштерди жүргүзүүнү талап кылып турабыз. Рахмат. Бизде азыр баягы көпчүлүк жерде айтылып турат, мектеп менен ата эненин ортосундагы бирдиктүү ишмердүүлүк анча жетишерлик эмес депчи. Бул багытта кандай иштер жүрүп жатат? Мектеп менен ата эне байланыш биздин мектепте мисалы жакшы деңгээлде деп мен өзүбүз баа беребиз. Анткени бизде ар дайым ата энелер чогулуш болгондо жөн эле балдардын баа коюусун же балдардын жүрүм турумун айтпастан биринчи биз ар кандай сөзсүз бир ата энелер чогулушуна тема коюп алабыз. Ал ата энелерге ар кандай кеңештер, балдарга тиешелүү бир теманы коебуз. Анан ошол тема менен ата энелерге кадимкидей слайд көргөзүп, фильм көргөзүп бир презентация кылабыз да. Анан ата энелер ошол эмеден ата энелер чогулушунан абдан аягында биринчи ошол слайдтан баштап туруп, презентациядан баштап туруп, анан кийин балдардын кечиресиз Элиза айым, бизде радио угарманыбыз бар экен түз эфирде. Угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен радио катышаткан эжелерге суроо бар эле да. Азыр мектептерде мисалы ата энелердин чогулушу десе эле акча жыйнамайды элестетебиз да. Барсаң эле эң биринчи жанагы силер слайдтан баштайсыз деп атпайсыңарбы? Макул силер слайдтан баштап турсаңар, бирок башка мектептерде түз эле акча чогултуудан башташат сөздүчү. Ошондон улам мектептен качкан ата энелер толтура болот. Андан сырткары ошо акча чогултмай, жалаң эле акча чогултмай боло туруп, чогулушка барганда эмне баягы эле акча сурайт да. Мен баарыңардын аразыңардамын, группага жазып койгула дейт. Азыр ар бир класстын ата энелеринин группалары бар да, WhatsApp'тачы. Анан ошондой мектепке такыр келбеген, мектеп менен байланышпаган ата энелердин өздөрү менен бир иштер жүргүзүлөбү? Рахмат сурооңузга. Биз ар бир ата эне менен ошо мектепте баланы көрүп, бирок ата энесин көрбөгөн учурлар болуп калат да. Бизде анда социалдык педагог, психолог иштейт. Биз ошо баланын үйүнө барып, социалдык педагог, анын ошондой эмеси бар, барганга милдети бар. Үй шартын көрөлү, ата энесин көрөлү. Ушул бала бизде окуп жүрөт, бирок ата энесин такыр тааныбайбыз да деп барып, таанышып, же болбосо сөзсүз түрдө биз ата энелерге анкета берип турабыз. Мектеп жөнүндө оюңар, же сабактар ишилип, анкетанын ар кандай темасы бар. Ошол анкета тууралуу бир байланыш. Анан экинчиден такыр көрбөгөн ата эненин ошо үйүнө барганга аракет кылабыз. Телефон менен биринчи байланышып, сизге баралы дедик эле деп уруксат сурап, анан ошентип жолугушабыз. Бирок бизде ата энелер көбүнчө өзгөчө башталгыч класстарда өздөрү кызыктар болот да. Кызыктар болот, бала ошо мектепке кызыктар болушат. Анан ошо слайд көрсөтүп деп тема жөн эле слайд эмес. Ал ошо ата эне менен баланын ортосундагы байланышка, мектеп үчүн байланышына карата ар кандай кызыктуу темалар, оюндар. Ал жерден кээ бир жаш ата энелер баланы кандай тарбиялоону дагы үйрөнүшөт. Анан сөз түрдө жиналыштын эң аягында анкета алабыз, баа беребиз өзүбүзгө өзүбүз, ата энелердин көзү менен. Ошентип биз мектепке тартабыз балдарды.
ата энелерди. Рахмат. Бул боюнча 96-мектебинде абал кандай? Биз дагы ата энелер менен тыгыз байланыштабыз. Биздин мектебибиз жакында гана ачылганда байланыштуу былтыр аябай эле жакшы иш чараларды алып бардык. Мисалы айта кетсек, ата энелердин Сармерден деп 2019 деп ата энелердин катышуусу менен эң сонун деңгээлде Сармерден оюн зоок кылып уюштурдук. Ата энелер аябай кызыгып калышты. Мындан дары дагы ушуну улантып кетсек, негизи башталыш класста болду да. Көбүнчөсү собранияга, чогулушка ата энелер башталыш класстардыкы көбүрөөк келет да. Алар аябай эле жакшы эмени баштапсыңар, жөрөлгөнү баштапсыңар. Бул эмени ушу ойдон эле калтырбастан кийинки ортоңку класстарга узатайлы деген ойлорунду айтышты. Бизде ата энелер менен иш алып баруу жакшы эле деңгээлде өтүп атат. Рахмат. Айнура Кубанычбековна кошумчалайм дейт. Бишкек шаарында ушу келгиле окуй долбоору боюнча ата энелер менен иштөө жана коомчулук менен иштөө деген атайын модулду иштеп чыгып, ошол модулдар менен мугалимдердин бардыгын семинар тренингден өткөрдүк. Бул жерде ата энелердин чогулушун кандай өткөрүш керек, кандай теманы тандап алыш керек, андан кийин ата энелер менен бирдикте кандай сабактарды алып барыш керек, мектепте болуп жаткан көйгөйлөрдү кантип чечүүгө болот, ошондой эле бала менен ишти кандай алып барыш керек экен деген темада көп семинарларды өткөрүп, кайра жыйынтыгында мектепте практика жүзүндө кандай ишке ашырылып аткандыгын азыркы күндө көзөмөлдөп жатабыз. Рахмат. Айнура Кубанычбековна, жогоруда бизде угармандарыбыздан суроо болбодубу? Баягы мектептин жыйынында жалаң эле акча чогултмайлар айтылат депчи. Анан негизинен эле бул жыл башында эле келе жаткан көйгөй болуп келет. Жыл башында акча чогултуулар болот депчи. Ошол акчаларды ата энелер милдеттүү түрдө бериши керекпи? Бул мыйзам чегиндеби? Аябай жакшы суроону бердиңиз. Бул баарыбыздын көйгөйүбүз. Бирок ата энелердин чогулушунда дайыма эле акча сурайт деген мурун буга чейин болуп келсе керек. Азыр биз жана семинар тренингтерди өткөндөн кийин өзгөрүүлөргө дуушар болду деген ойдобуз. Азыркы күндө бул акча чогултуу мыйзамдуу эмес. Эгерде ата энесинин каалоосу менен, ыктыяры менен акча берилсе болот, бирок биз бул закондуу түрүндө деп айтпайбыз. Ал эмне үчүн чогултулат? Ал окуу, тарбия иштеринде иш чаралардын ийгиликтүү өткөрүү максатында, же болбосо ошо баласына шарт түзүп берүү максатында. Мисалга, азыркы замандын талабына ылайыктуу заманбап техникалар менен сабак өткөрүү бул талапка ылайык болуп жаткандыгына байланыштуу жардам катары берсе болот. Эч ким кыйнап сиздерден акча сураганга укугу жок. Рахмат жоңузга. Рахмат. Азыр болсо балдардын көбү планшет, компьютерге балдар аябай берилип жатышпайбы? Анан алардан китеп окууга болгон кызыкчылыгын кандай жолдор менен арттырууга болот? Бул биз жакшы жолго былтыркы жылы коюп алдык. Жылдыздар китеп окушат деген долбоорубуз бар. Сиздер менен бирдикте иш алып барабыз. Мында жогорку кеңештин депутаттарынын арасында эстафета бар да, мектептерге берип, ошо мектептерде уюштуруп турабыз. Жылдыздар келип окушту китепти. Мисалга, жогорку кеңештин 6-чакырымындагы депутаты Шернияз, Алмамбет Шыкмаматов, Эмил Токтомошов сыяктуу депутаттар келип, балдар менен китеп окутушуп, пикир алышып, анан ошо китепке болгон сүйүүлөрүн ачып бергендей болушту да. Бул китеп келечекке багыт берерин айтып, алар шыктандыруу ишин жүргүздү. Ошо менен бирге экс-президент Роза Отунбаева тарабынан дагы уюштурулган китеп окуулар болду. Аякта дагы Бишкек шаарындагы көптөгөн мектептерибиздин окуучулары катышты. Андан тышкары ошо жалгыз эле жогорку кеңештин депутаттарын чакырбастан биз жөнөкөй карапайым жумушчуларды дагы чакырдык. Мисалы, тазалыкта иштеген жумушчуларды алып келдик. Таттуу фирмалар, таттуу токочторду жасоочу фирмалардын кишилерин алып келдик.
ошол нан жөнүндө маалымат берсин деген сыяктуу ошол жактагы тексттердин баардыгын даярдап ошо баланын жаш өзгөчөлүгүнө баланын кызыгуусуна карата китептерди алып барып окутуп аттык. Андан тышкары келгиле окуйбуз долбоору боюнча аябай жакшы иштерди жүргүздүк. 123 аталыштагы китептерди максаттуу мектептерге таратып бердик. Алар окуучулардын деңгээлине жараша бөлүнгөн китептер. Ал бала ошо китепти алып окуп, мурункудай ал жалаң эле текст эмес, анда сүрөттүү китептер да бар да, балага аябай кызыгууга шарт түзө турган китептерди бердик. Рахмат. Бул ошо келгиле бирге окуйлуу долбоору жылдан жылга уланып келеби? Ооба, буга чейин бирге окуйбуз долбоору болсо, мунун уландысы келгиле окуйбуз болду. 1 жылдан кийин аяктайт, андан кийин дагы жаңы долбоорлор келип жатат. Бул долбоордун аябай жакшы жактары мугалимдер үчүн дагы, ата-энелер үчүн дагы жана ошондой эле окуучулар үчүн дагы ийгиликтерди алып келип атканын көрүп турабыз да. Китепти сүйүүлөрү. Мисалга, ошо китептин окуунун түрлөрү боюнча БТО деген бизде ыкма пайда болду. Үйгө барганда баарын ташта оку деген нерсе да. Бала ойноп атса дагы ата-энеси БТО деп койсо, бала келет дагы ошо китепти окуганга шарт түзүлдү да. БТО деген эместе? БТО деген баарын ташта оку. Рахмат, аябай жакшы жүрөлгөн экен. Урматтуу радио угармандар, Гений радио берүүбүздө балдарды мектепке туура даярдоо жөнүндө маек куруп жатабыз. Суроолоруңар болсо 39 21 90 65 66 04 номерлери аркылуу берсеңиздер болот. Окуу жылы башталганда мындай Бишкек шаарында аябай көйгөйлөр көп эле туш болот эмеспи? Анан аларды кандай жолдор менен чечүүгө болот негизи? Эң негизги көйгөйлөргө токтолсоңуз. Бишкек шаарындагы бизде көйгөй болгон эле баягы мектептин жетишсиздиги, баланын санынын көптүгү, жылдан жылга ошо миграциянын күчөгөндүгү болуп жатат да. Ошондой болсо дагы биз ошо көйгөйлөрдү чечүү максатында президенттин жарлыгы менен жаңыдан мектептер ачыла баштады. Былтыркы жылы бизде 25-86, 95, 96 мектептер ачылды. Быйылкы жылы дагы ошо мектептер ачылган турат. Мисалга, жакын арада эле кошумча имарат курулуп атат, ошо мектептердин жанында элечи. Мисалга 90 мектептин жанына курулуп атат, 12 мектептин жанына курулуп атат, 19 мектептин жанына курулуп атат да, кошумча имараттарчы. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, былтыркы жылы 1 класска 4 класстан ача турган болсок, быйылкы жылы 5-6 класстан ачылды да, 1 класска келген окуучулардын саны көбүрөөк болуп атат. Ушул биздин көйгөйүбүз болуп атат. Андан тышкары ушул ата-энелердин алдын ала мектепке даярдоосу дагы мындай биздин берген маалыматыбызды же албай атышабы, ушул да көйгөй жаратып атат да. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле электрондук кезек боюнча дагы бизде көп көйгөй жаратты быйылкы жылы. Ошо электрондук кезекке кененирээк токтоло кетсек, ал быйыл биринчи жолу ишке кирип жатпайбы? Анан ошо электрондук кезек менен баягы жетишкендер жетишип мектепке кирип азыр окуп башташты. Баягы жазылып жетишпей калган балдар каяктан билим алышат? Кезекке тургандардын баардыгы кабыл алынды. Андан тышкары биз кошумча кабыл алуу деген дагы бир пунктубуз бар. Кошумча кабыл алуу менен баардыгы кабыл алынышты. Азыркы күндө баары окууга милдеттүү деген программабыз бар эмеспи? Азыр баардыгы кабыл алынып жатат. Ушул кечип калган ата-энелердин дагы көйгөйүн чечип берүүгө биз шарт түзүп бердик да, кошумча класстарды ачканга. Рахмат. Дагы бир мектептерде жакшы баягы жөрөлгө бар эмеспи? Балдарды ысык тамак менен камсыз кылуучу. Ошол ысык тамак берүү кандай натыйжаларды алып келүүдө? Албетте, жакшы натыйжаларды алып келүүдө. Ар бир окуучуга күнүгө 14 сомдон каралган. Бул тендер аркылуу жарыяланып, райондо өткөрүлөт. Анан бунун максаты эмне?
баланын организми дайыма азыктанууну талап кылат. Ток баланын маанайы, кабыл алуусу, ден соолугу жакшы болот эмеспи? Ошон үчүн мамлекетибизге ден соолугу чың, билимдүү инсандар керек. Кыргыз Республикасынын мектепке тамак берүү бул 2013-жылы кабыл алынган. Ошондон бери биз ысык тамак берип келе жатабыз. Ысык тамак менен тамактанып, курсагы ток болгон баланын негизи эле бала деген бул өсүп турган организм да. Өсүп турган организм бат-баттан тамактанып турууну талап кылат. Бул организм талап кылат. Анан ысык тамак берүү балдар үчүн эң жакшы болду да. Анткени балдар мен көп байкам тамактанууну күтүшөт. Кээ бир балдарчы эртең менен балким кээ биркилер тамактанбай келиши мүмкүн. Анан тамактанып келгенден көңүлдөрү жайдарланып дегеле ушу 7-8 жаштагы балдар бат-баттан эс алып туруусу абзел да. Алар кечке кээ бир балдар 40 мүнөт отура албаса дагы улам тазалыкка сурана беришет. А тамактангандан кийин баланын кайрадан жаңы дем, күч келет дагы, кийинки сабакка уже жакшы маанайда кирет да. Эгер элестетиңиз 4 саат окуса бала, анан тамактанбаса ал ачка болуп, акыркы сабактардын маалыматын алып такыр мээси кабыл албайт да. Ошол. Рахмат. Айнура Кубанычбековна, айта кетсеңиз, ошол Бишкек шаарынын бардык мектептери ысык тамак менен камтылдыбы? Бишкек шаарында бардыгы ысык тамак менен камтылган. Азыркы күндө ошо окуучулар 1-күндөн баштап тамактанып жатышат. 1-класстан канчанчы класска чейин? 1-класстан 4-класска чейин. Андан тышкары жана социалдык абалы начар балдарга дагы тамак берилет. Ал кандай түшүнсөк болот? Социалдык абалдан бардыгына бирдей берилет да? Мисалга мындай да, 5-класстарда дагы мисалга социалдык абалы начар балдар дегенде жартылай жетим балдар бар, тоголок жетим бар бизде. Ошолорго карата дагы тамактар бөлүнгөн учурлар бар да. Рахмат. Ошол ысык тамакка болгон акча чогултуулар дагы көп маселе жарат деле келбейт болуш керек менимче. Анан бизге баягы бөлүнгөн убакта соңуна чыгып калды. Албетте балдарыбыз бизден дагы акылдуу болуусун ар бир ата эне каалайбыз. Ошондуктан жаңы окуу жылыңыздар менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Биздин окуучуларга ийгиликтерди каалайбыз. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.